Камбарат эгеси боюнча, вот Камбарат эгесин туура суроо бердиңиз, мен эми туруп кетейин деп калдым эле, эсиме чыгып калды. Камбарат эгеси боюнча мен маалымат берип коеюн, урматтуу журналисттер. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар түрдүү сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнөн эле оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камбарата бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур. Ал совместный предприятие курулган туура эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир ыплас болбогон сөздөрдү айтып атат да, мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ошол ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так? Камбарата бирди биз мына Садыр Нуркожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать еттик. Камбарата бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек, орустар эмне деди? Орус туугандар айтты, Камбарата бирди силер менен чогуу курган менен, силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз, биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так? Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда, Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камбаратада бирди чогуу курайлы. Мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы десе, казактар дагы айтты. Жок, биз азыр бизге электр энергия керек эмес, электр энергия өзүбүздө в избытке көп куруп, ал жерден биз акчаны власть эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деди. Анан эми кийин Өзбекстанга барды Садыр Нуркожоевич. Өзбекстанга барганда дагы айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камбаратаны чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп, ошого аракет кылып атышат. Так, мунун эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде башка мамлекеттер туруп тургула десе, биз алардын жүзүн карап, алардын көзүн карап, жалдырап, качан ошолор макул дегенче күтүп отура беришибиз керекпи? Дагы 5 жыл күтөбүз, 10 жыл күтөбүз, 20 жыл, 30 жыл күтөбүз. Канча күтүшүбүз керек? Так, ошондуктан биз азыр чечим кабыл алып атабыз. Кудай буйрса, өзбек мамлекети менен чогуу Камбарата бирди курабыз. Курганда кандай курулат? Курганда айтып атышпайбы? Эми өмүр бою өзбектер ушул сууну алып калат экен, башкарып калат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошо мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич эч качан андай жерге, андай маселеге барбайт. Ал эмне деп атат? Ал айтып атат: биз эгерде өзбек туугандар менен кошуу курсак, подконсигнация курабыз деп атат. Өзбек туугандар ошол жерге кеткен, миллиард кетеби? Ну, примерно 2 миллиард деп атат. 2 миллиард доллар кетсе, ошол жерде Камбаратаны курса, биз жерди берсек, сууну берсек, бардык соответствующий документтерди ырастап бере турган болсок, анан кийин ал жерге процентный соотношение определить этебиз. Ну, скажем, 50 на 50 пока. Так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет. Это көрөбүз аны бардыгынчы. Ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин ал ГЭС бизде калат, кайра эле мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан, өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал Камбарата биргесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек, жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек.